Биринчи тасмаңызды ошол кино билими жок эле тарттыңыз да. Съемкада жүрсөм тоже мындай сөздөр болгон да, бул образованиясы жок, бул киношник эмес деген. Чын эле менин колуман келбейт окшойт деген дагы мындай жаман ойлор да келе баштайт экен да. Аны айтып атпайсызбы, ошол көбү чыдабай кетип калгандар көп да, Далмира эже. Бул жерде өзүнчө бир психологический бир манипулирование бар да, обесценивание труда женщин деп айтсак болот да. Силер мүмкүнчүлүк берген жоксуңар ал айымга тартканы. Өзүмдүн атымды угуп калдым да. Анан да она никакая, да она вообще никто. Да кто она такая? Ошол канчалык кыйынчылык болсо деле баары бир эгерде ошо вирус, кино вирус сага кирсечи, чыдай берет экенсиң, баарын көтөрөт экенсиң. Даярсызбы? Даяр. Башталдыкпы? Даярсыңарбы? Подкаст даярдап экинчи. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Айымдар кино тартат подкастын көрүп жатасыздар. Бүгүн бизге сулуу, таланттуу, акын, жазуучу, кинорежиссер Далмира Телебергенова конокко келди. Далмира эже, рахмат келгениңиз үчүн. Сизди аябай күттүк. Анткени фестивалдап жүрдүңүз, ошо чет өлкөдө жаңы тарткан тасмаңыздын бет ачары болду, куттуктайбыз. Алган байгелериңиз менен куттуктайбыз, ийгиликтериңиз менен абдан сүйүнүп атабыз. Ушул кыргыз киносун даңазалап, чет жактарда көрсөтүп, байгелерге ээ болуп, азыр ошол чет жактан эле сизди күтүп калдык, качан келет, Далмира эжени ушул конок катары чакыралы деп. Рахмат келгениңиз үчүн, куттуктайбыз сизди. Чакырганыңарга. Ошол азыр атайын ушул подкастка негизи эле сиздин ошол чыгармачылык жолуңуз жөнүндө сүйлөшөлү деп чакырып атабыз. Анткени бул подкастта биз подкаст аркылуу биздин кино дүйнөсүндө ушундай таланттуу айымдарыбыз бар. Алар кино тартат, көбүн эсе билбейт да, көбүн эсе эле баары эле билгендер бул бизде эркектер, мырзалар тарткан фильмдерди, бизде айымдар дагы барбы деп таң калгандар дагы бар. Алар чынында ушундай мыкты эмгектерди жаратып атат деген максатта дагы алардын кандай көйгөйлөрү бар, мына ошолор тууралуу подкастты атайын жасап атабыз. Анан абдан сүйүнүп атабыз ошол сиздин чыгармачылык жолуңуз жөнүндө сүйлөшөлү депчи. Анан мен мындай суроо бергим келип атат да сизге. Ушул биринчи сиздин билимиңиз боюнча сиз филолог экенсиз. Андан кийинки экинчи билимиңиз бул кино, ошол жөнүндө айтып берсеңиз, кантип киного келип калдыңыз да? Рахмат, абдан сонун суроо бердиңер. Негизи вообще абдан сонун подкаст кылып атасыңар. Ушу канча жылдан бери ушу айым режиссерлорго ушинтип көңүл буруп, ушундай сөздөрдү, суроолорду берип, ушинтип чакырып атканыңарга чоң рахмат. Жакшы иш кылып атасыңар. Менин чыгармачылыгым болсо, менин чыгармачылыгым эң башында ошо филология университетине, кыргыз университетине, филология факультетине тапшырганда башталды деп айтсак болот. Негизи мектептен деле башталган да, мындай ыр жазчым. Орусча ырларды жазчым. Анан менин мугалимим мындай: сен ушу ырчы болуш керегиң, сен филолог болуш керегиң деп ал деген эме атайын кат жазып берген да, ушу кызды албасаңар болбойт, муну алыш керек деген. Анан аны алып эле, сүйүнүп алып эле ушу университетке келип, ал убакта бекер болчу да окуу, ошонусу жакшы болуп, ушу тапшырып кеттим. Кыргыз улуттук университетине? Биздин Кыргыз улуттук университетине. Анан ал жерде мындай жакшы жаш уюмдар пайда болду да, ыр жазган. Анан биз деген «Игры для детей университетского возраста» деген журнал чыгардык. Анан ошол жерде өзүбүздүн ырларыбызды ошо чыгарып, мындай чогулуп турчук. Ошондон башталды негизи. Анан мен кино жөнүндө ойлобочумун. Эң бала чагымда эле кино жөнүндө, мындай кинолорду көргөндө, ошол менин бала чагымда индийский кинолор аябай популярдуу болчу да. Анан мен ойлочумун, кинону кудайлар жасайт депчи.
ушундай мага сезим, мындай бала чакта ушундай сезим болчу да, ушу асмандагы кудайлар ушу кинону жасап туруп анан бизге ушинтип берет деген. Анан мен мага кайдан деген мындай эме болчу да, мындай сезим. Анан ошон үчүн филфакка тапшырдым. Филфактан жакшы окуп, анан ошол жерде деген бир нерсе болгон да. Мен негизи ойлойм, биз мындай сөздөрдү айтабыз го, азыр аябай популярдуу болуп калды го, өзүңдүн визуализация кылсаң ошол аткарылат дегенчи. Анан могу теплые ключиде бир эме бар эмеспи? Водопад. Эмне дейт кыргызча? Шаркыратма, Шаркыратма. Суу шаркыратма. Анан ошол жерге экспедиция болуп калды да, биринчи курстан эң жаңы башталып атканда. Анан ошол жерден гид айтып калды, тоонун түбүнөн чыга электе да, ушул жерден бир таштан алып алып, канча таш, канча эмеңер болсо, кыялыңар болсо, ошончо ташты алгыла, анан тоонун чокусуна жеткенде ошол ташты жанагы шаркыратмага ыргытып туруп, анан ошо өзүңөрдүн кыялыңарды айткыла депчи. Анан мен биринчи толтура таштарды чогултуп алып баратам, бул үй бүлөм жакшы болсун, жакшынакай күйөөгө тийейин, ана мына деген толтура таштарды алып алып. Анан чарчайсың да кетип баратасың, анан бир ташты таштайсың, кайра дагы бир ташты таштайсың, ошентип кетип баратам үйдө. Аягына араң жеттим. Бир эки жолу барбай эле коеюнчу деген да мындай сезимдер болду да, чарчаганыман. Анан бирок мейли, хотя бы бир ташты жеткирейин деп аягына чейин бир ташты жеткирдим да, анан туруп алып эмнени каалайм деп момтип мындай бир шындык болуп каласың да. Анан мен деген накта акын болгум келет деп анан ошол эмеге ыргыттым да. Андан кийин өзүмдү прям мына эми азыр келет мага илхом, мына эми ырларды жазып баштайм деген эле мындай өзүмдү эле мындай ошондой сезимге кандай десем бөлөп атып эле анан ошо ырлар келип баштады. Мындай негизи мындай мектепте жазып атканда жөнөкөй эле математика жаман, жакшы көрбөйм, балдар деген тигиндей тентек деген эле мындай ырларды жазчумун да. Бул жерден уже мындай сезим менен, ой толгоо менен тереңирээк ырларды жазып баштадым. Анан ошол ырлар менен эң биринчи бир конкурска тапшырып калдым. Ошол жерден пен-клубка эң биринчи ушундай илингеним да. Анан ал деген утуп ушундай бир аябай таң калыштуу болду да. Биринчи эле ырларым болчу. Анан ошол утуп, анан мени Дакарга чакырып калды да, Сенегал. Африкага эң биринчи өлкө, мындай чет өлкөгө барганым Россиядан башка ошо Сенегал болчу. Анан барганда мен англисче деле I'm hungry деген деле билчүм го. Ошол анан барып ушу көрдүм да, мындай жазуучулардын уюму кандай негизи абдан мындай чоң, мындай гениалдуу мындай союз деп айтсак болот да. Бүткүл дүйнө жүзүнөн, бүт өлкөлөрдөн ушу мындай мыкты жазуучулар, таланттуу, жаш таланттуулар чогулат да. Анан жыл сайын ар кайсы өлкөлөрдө да. Анан ошол жылы Дакарда болуп калыптыр да. Анан Кыргызстандан эмес, Орто Азиядан мен эле болуп калдым да ошол жерде. Анан барганымда англисче билбейм. Анан бир орус жазуучу келип эле мага айтып калды: "Сен бияка эмне келдиң? Англис тилин билбегенден кийин. Сен деген башка бирөөнүн ордунун ээлеп алдың бул жерде. Эгерде башка бирөө болсо, сенин ордуңда англис тилди билгени бул жерден Кыргызстаныңа көп пайда тийгизмек" деген. Мындай аябай мындай кандай десем, курч сөздөрдү айтып койду да. Анан чын эле бул жерде эмне жүрөм дегендей эле мындай сезим пайда болду. Анан келгенден баштап эле күнү түнү эле английскийди деген кулагыма салып алып эле анан өзүңүз үйрөнүп баштадыңыз. Өзүм үйрөнүп баштадым. Ошол анан ошентип анан пен-центрга лидер болуп калдым. Английскийди билет жазуучулардын арасында. Ушул эле кыз билет англисче деп эле. Анан мени жетекчи кылып коюшту. Анан ошо ал жерде 4 жылга улам мындай эмне дейт? Алмашып турабы? Алмашып переизбрание болот да. Ошентип мени 3 жолу
кайра ушу Жетекчи болуп. А биз болсо абдан көп жумуштарды жасадык ошондочу Пен-центрден. Летняя школа по правам человека деген биздин чоң программабыз Форумдарды болсо, жыл сайын өткөрүп эпосы Урал-Алтайского региона деген, поэзия Урал-Алтайского региона деген форумдарды ушундай кылдык да. Анан айым жазуучулар, Азия менен Европанын айым режиссерлордун, жазуучулардын форумун өткөрдүк да. Бир жыл Кыргызстанда, бир жыл Хельсинки, Финляндия. Анан ошол жылы менин ырларым момундай вот Соловей в клетке деген китепке чыкты. Бул деген Орто Азия айым жазуучулардын, акындардын мындай антологиясы болду. Мындай конкурс өтүп, ушу кабыл алышты да. Анан англис тилине которуп, эң биринчи жолу англис тилине ырларым которуп, анан которулуп, ал жерге газетага бир разворот мен жөнүндө жазып башташты. Ал убакта уже келгенден кийин мен ошо киного кандай байланышкан, баары ушундай бир алып келип болуп атты да бир эмеде. Ошо келгенден кийин эле мен негизи уже 2005 жыл болчу. Мен өзүм сезип аткам бул жерден мындай, кандай десем, киного келгени менен баары бир эле мындай айымдарды, ал убакта деген негизи жеке эле айымдар эмес, кино тармагы аябай мындай татаал акыбалда болчу деп айтсак болот. Ооручул болчу. Бул деген киностудияны биринчи кирсеңер Апокалипсис сегодня деген кинону тартса болгондой болчу да. Терезелери талкаланган, батареялары жарылган, эч ким жок. Бухгалтерияда отурган аялдар жанагы согуш убагында кийинген пуховый жолуктарды кийип ошентип отургандар болчу да. Өзүңүз сценарийлерди берип атып эле келип калдыңыз. Өзүм ошентип сценарийлерди берип ошентип баштадым. Анан бирок мындай алар тараптан мындай, кандай десем, бир муздак мындай фидбек деп коет да, мындай кабыл алдым да. Бир шундук, сен швея болуш керегиң, айымдар эмне биякта жүрөт, аялдар үй бүлө күйөөгө тий, ушундай сөздөр. Анан тебе что, гормональной подпитки не хватает деген сөздөр да болду. Анан же студиядан эме мындай, жыргаганы келдиңби, бул жерди көрүп атасың да, өзү кандай акыбал болуп атат дегендер. Анан Талип байке, раматылык Талип байке биринчи сценариимди, Белек деген сценарийди ошо Талип байкеге көргөзгөм да. Анда Жалгыз карагай деген эмеси болчу. Анан кыска метраждуу кылып тартайын деп аткам. Анан ал алып алып мынтип таштап салган да. Бул деген менин жеке мындай бала чак историям болгон үчүн мага аябай катуу тийди да ошолчу. Анан мындай муну тартпайм деген ой болгон жок, бирок ойлодум мындай убакыт жок, убакыт келе элек го бул киного мейли деп. Анан уже мындай башка анча мынча ассистент болдум, администратор болдум, хлопушка болдум, ошентип башка группаларда иштеп аттым. Анан андан кийин ушу өзүм кино тартам деп айтканда мага деген жана ким болчу эле эмеде, Дом кинодо Каратенко деген Александр болуш керек аты. Ошол айтты: мен историяңды окубай туруп эле сага ишенип туруп берем акча депчи. Анан ошол жардам бергени, ошол биринчи мындай жолумду ачып, ушу биринчи кинону тартканга ошол аябай чоң салым кылды деп айтсам болот да. Ал болбосо балким мен өзүмө ишенбей эле, чын эле аялдар кинорежиссер болбойт болуш керек деген эле сезимде калат элем го. Анан Динара Асанованын Тасмалары көрүп алып эле мен да ушундай тарткым келет деген аябай. Анан ичимен ушу күйүп жүрдүм да, бирок ушу кетким келбей эле арасында эле мындай эме болуп эле аралашып эле жүрдүм. Анан ошол эң биринчи $3000 аябай ал убакта чоң акчадай сезилди да. Омтип эле
карматып койду, жарымын биринчи. Анан ошол жыргап алып эле анан мындай иштеп баштадык. Томого деген эң биринчи биздин тасмабыз болчу. Анан кыска метраждуу. Анан Болот Бейшеналиев агайды кимди тарткың келет деп сурады да, ошо Каратенканан. Ошо Болот Бейшеналиевди. Анда тем более анда жардам берем деди. Анан Болот аба болсо ал мага кандай жардам берди? Мен биринчи киного келгенде майда чүйдөлөрдү группабыз деле кичинекей эле группа, 4 киши беле ошондой эле болчук да. Анан Миша Петров оператор болчу. Анан ошо Болот агай, мен бул сценада топчум, бияктан топчуланып турган, анан небрито, щетина мындай кичине өсүп калган болчу деп өзү карап ушундайларды, майда чүйдөлөрдү, ошондойлорду мага үйрөтүп турду да. Бул кыздын косичкасынын бантиги биягында турган, сөйкөсү жок болчу деген майда чүйдөлөрдүн баарын ушундайларды айтып турду. Абдан чоң жардам болду. Анан тилекке каршы ошо Болот агай ушу тасманы көрбөй өтүп кетти да. Жен кинодо ошо бир мындай жакшы юбилей болгон 17 ноябрда. Анан ошол күнү эле өтүп кетиптир, а биздин тасмабыздын презентациясы кийин болуп калды да. Ошентип тасма биринчи тасмабыз сразу эле фестивалдан 2 приз алып калды, приз жюри, анан приз лучший фильм деп. Ошондо анан ошо приздер менен келгенде, анан менин бир режиссерум дейт айтты, биз мастерлерде мындай традиция бар деп айтты да. Как котят выбрасываем в воду, и если выплывет, то значит он достоин. Ну, то есть он может, значит, он может быть режиссером деген. Анан значит, я выплыла деп ойлодум. Анан ошол какой-то биринчи тасмам дух берди да, жакшы. Анан ушинтип иштеп баштадым. Бирок могу кинематографка келген идеям, ошо белек деген тасмам, ошол мындай улам эле унуталбай аттым да. Анан ага чейин башка Асман алдында деген кинону тарттым. Ошондо сиз демеге Москвага канчанчы жылы окууга кеттиңиз? Кантип ошол чечимге келдиңиз? Биринчи тасмаңызды ошол кино билими жок эле тарттыңыз да. Окуу жайды, жогорку окуу жайды бүтүп келгенден кийин Кыргыз фильм киностудиясында айтып атпайсызбы, сценарийлерди берип жүрдүңүз, анан сизге колдоо көрсөтүштү. Андан кийин ошол качан сизге ошондой ойлор келди, кино билимин алышым керек дегенчи? Негизи менин бир кыялымдын бирөөсү ушу Москвадан барып кинону окусам деген ой болчу да. Анткени мен тоже аябай мындай намысыма катуу тийип, съемкада жүрсөм тоже мындай сөздөр болгон да. Бул образованиясы жок, бул киношник эмес деген. Профессионал эмес деген мындай кээде болот го, мындай бирин мындай басынтып мындай сөздөрдү сүйлөп коет да. Бирок мага ошондой сөздөр наоборот мындай түрткүнчөк болуп атты да. Анткени мындай өзүм козерог эмесминби, анан көргөзөм мен силерге деген пайда болуп атты да, мындай сезимчи. Анан анда барып окуйм деп эле, анан ошол окуйм деп мындай кыялданып баштадым. Бирок ал убакта уже эгемендүүлүк болчу эмес беле. Анан окууну деген акча төлөш керек болчу, абдан чоң болчу. Министерстводан, андай мындайлардан, Госкинодон деле мындай аракет кылып көрдүм. Ушу барып окуйм, мени жибергиле деп, анан жиберишкен жок. Анан ал убакта мындай бактыма жараша дегендей Садык Шернияз келип калды кинематографка. Анан ал болсо тоже биринчи кадр деген тасмасын тартып ал убакта. Анан тоже бир жакшынакай жылдар беле. Ошол бир жакшынакай мындай эме алды да, критика алды алда. Анан алда намыстанып алыптыр, алда окуйм деп. Анан ошол мындай кезип мен өзүм уже студия ачып алгам да. Ошондо деген мындай кошуна болуп калдык да, студияларыбыз, киностудия 3-этажда. Анан аларды биз гриль фильм деп койчук.
айтыш фильм. билем эмнеге ошондой деген. Алар болсо деген эми деген Садыктын колунда бар да. Анан ал деген күн сайын эле деген грилди алып эле өзүнүн группасына берип эле алардын духун көтөрөйүн деп эле, биз мынтебиз, биз мындай болобуз деп эле ушундай кыларчы да. А биз болсо студияда Баягы өзүбүздүн 3-кабатта 3-этажда кире бериште экинчи кабинетте отурасыздар эле. Мен ошондо сизди биринчи жолу көргөм 2006-2007 жылдары. Ошол убакта Ооба. анан жит келет да грилден, опять гриль фильмдери. Садык дух көтөрүп аткан турбайбы группасын деп эле ойлоп калчык да. Анан бир кезде бизди да чакырып калды ошол грилгечи. Мен дагы барып жеп калгам. Анан чакырып туруп эле анан Мынтип айткан Садык байке. Азыр мына отуруп алып биз менен гриль жеп атасың, кийин эстеп айтасың, ушундай адамдар менен отуруп бирге гриль жегенмин депчи. Ошону эми азыр эстеп коелу да. Ошондой болгон депчи. Ошол анан эмне кыласыңар, кандай кыялдарыңар бар, кандай пландарыңар бар деп сурап калды биздичи. Анан айтыш фильмге киргиле деди. А биз болсо намыстанып алдык, эми гриль фильмге кирип алып биз өзүбүз гений болуп атабыз да ал убактачы. А булар болсо эмне тиги жылтыраган пиджактарды кийип жүрөт булар деп калпак кийип алып туруп спортивный шим кийип алышат деген мындай өзүбүз мындай кыйынсынып атабыз да. Биз эми накта режиссербуз, эми булар кайдан бир келип алып туруп өзүлөрү Акчасы көп акчасы көптөр эми бу эмне деген кыйратат экен деп ошондой мындай сезим менен да. Анан чакырды, анан айтыш фильмге кел деди. Келгиле, чогуу техниканы бир чогуу болобу, силердин техникаңар эптеген эле бирдеме экен деди. Биз кичине эле эптеген эле бирдеме болчу. Алар болсо сразу эле бир жоң ошол убакта мындай жакшы техникаларды алганда. Анан биз барбай атабыз. Анан ошо эмне кыялың бар деп сурап калды. Анан мен ошо окугум келип атат деп айтсам, рас болбоду, анда окуйлу чогуу. Мен сага жардам берем, акча менен карызга берем деди. Ошол анан ошол рас болуп ошентип чогуу экөөңөр курсташ болуп тапшырдыңыздар. Курсташ болуп тапшырды. Бирок мындай өзүм бир намыскөймүн да. Анан ошо карызга окугум келбей, анан параллельно окуп атып, анан иштеп аттым башка Москвада. Иштеп атып, анан Садыкка бүт баарын до копейки бердим да. Мындай эме болбосун депчи, эми ушундай өзүм кыялданып, өзүм келип алып, анан деген бирөөнүн акчасына окубай, өзүмдүн акчама окуйм деген бир өзүмчө ошол убакта ушундай чирчүр эле намыскөй болсом керек деп. Ошондо кайсы университетте окудуңуз? Высшие режиссерские курсы, мастерская Хатиненко, Финченко деген. Ошол. Аны канча жыл окудуңуз ошондо? Ал негизи высшее образованиядан кийин алат да. 2,5 жыл. Анан практика. Ошол бирок андан кийин мен Москвада калып калдым. Анткени ал убакта уже өзүбүзчө технический база түзүп алып, студия болуп алдык ал жерде. Мен жакшынакай тасмаларды тартып калдым уже даректүү. Национальный премия «Страна» деген Россиядан алдым. Биринчи фильм менен, даректүү тасма менен. Экинчи фильм менен 5 лучших фильмов России кирдим, Москвага эмес, России. Даректүү фильмдериңиз менен. Анан менин алдыма проекттерди жайып башташты да, выбирай депчи. Анан ошол убакта уже мен мына калам деген эле сезим пайда болду да, уже паспортты да алайын деп эле ушу. Ошондой эле анан бир 4-5 жылга калып калдым окугандан кийин. Садыкта айтып калды, эми бул жерден албетте материалдуу тарабынан жакшы эле болосуң, бирок сен бул жерден деген одна из многих болосуң. А тиги жерде айым режиссерлор керек. Ошо сен биринчи айым режиссер болосуң. Эгемендүүлүк ушу башталганда деп баштады. Анан мен болсо барганда эмне баары бир эле баарыңар эме болосуңар, кыйынсынасыңар мага, окуп алдың, эмне кыйраттыңбы деп эле кайра эле мага баягы сөздөр болот десем, айтыш фильм сага төркүн болуп берет деди. Тасма тартыш керек, толук метраждуу идеяң барбы деп калды. Анан ошондо Асман алдында деген сценарийди сунуштап худсоветке. Анан ал жерден деле өтпөйт болчумун негизичи. Ал деген Садык эле мына бүтүп келди, мына профессионал, эми давайте бергиле. Диплому бар деп. Уятыңар барбы, бир кыз ушу улам эле канча жылдан бери ушу тартам деп жүрөт, эмнеге бербейсиңер деп атып, ошентип атып чыгарып берген. Анда да далай эме уктум го, тиги
чала орус, киргизка өкмөттүн акчасына кино тарткан атат, эме статьялар жазып эмеге газетага. Ушулорду окуганыңыздан кийин дагы мындай тарткыңыз келбей кетиппедиби, мындай көңүлүңүз Уже площадкага чыгып алганбыз биз, эленип алып чыгып алганбыз. Анан мага площадкага алып келип атышты да ушундай эмени. Анан проверка болуп келип, эми айтпай эле коеюн, проверка ар жактагы чоң биздин начальниктерибиз эле келип атайын текшерткен. текшертип, мен кыргыз тилде кандай сүйлөйт деп текшертип, өкмөттүн акчасы кайда кетип атат дегендей кылып текшертип, анан ошол Ишенишкен жок экен да сизге. ошентип анан койсойбу деп башташты бир кезде. Анан сойбойм, биздин группа эмне жеп атат ошону жегиле. Эмнеге мен силерге союш керегим деп мен да принципка туруп алдым. Ошо газеталарды алып келип алып көргөзүп атпайбы, ушундай сен артыңан ушундай жазып атат деп. А биз как раз массовканы тартып атканбыз да, мындай атасы каза болуп, анан деген уйгузуп келип, анан похорону болуп атат. Ошондой бир өзүм да мындай аябай ошого мындай кирип алгам да. Анан ошол убакта проверкада келип атпайбы. Анан айыл жанагы Тор айгыр деген айылда тартканбыз. Айылдагы кишилер да толуп турат. Анан ошолордун эмесинен мени аябай мындай түшүргөндөй эле сезилди да магачы. Мындай эмне наоборот мындай көтөрүп биздин кызыбыз кино тартып атат деген мындай бир эме болгон жок да, наоборот ушу акчаны жеп атат деп. Негизи бул арман айтып эле мындай кандай десем, ушундай татаал деп айта бергенде деле болбойт. Кинонун өзүнүн бир кандай десем, өзүнүн бир магиясы бар да. Анан Ошо магниттей тартып турат да. Ооба. Ошол канчалык кыйынчылык болсо деле баары бир эгерде ошо кино вирус сага кирсечи, чыдай берет экенсиң, баарын көтөрөт экенсиң. Анан оюңда эле ушу кинону ушундай кадр тартсам, могу героиняны тартсам, анан жолдон өтүп баратып кыздарды көрөсүңбү, балдарды көрөсүңбү, киного жакшы экен, камера муну сүйөт экен деп эле ошентип эле кино менен ойлоп калат экенсиң да. Анан үйдөн да кинону көргөзбөйсүң да. Үй бүлөң кино көрүп атса, бул жерде монтажы мындай болуп калыптыр, бул жерде деген кастингти туура эмес болуп калыптыр, бул жерде тигиндей мындай деп эле баарын байкап турасың. ляп болуп калды деп эле. Анан кинону көргөзчү деп калчу да биздикилерчи үйдө. Ошондой болуп калат экен. Ошол азыр айтып атпайсызбы, ошол ишеним жок болгон депчи, айым болгондуктанчы. Чынында эле ошондой учурлар менде да көп болгон да. Баягы Теңирберди тасмамды дагы баштап атканында көпкө чейин акча издеп, анан жөн эле кыска метражды кылып эле тапшырып койчу дешип элечи. Анан ошол баардыгы чогулгандар дагы эркектердин баары чогулуп алган. Баягы атайын бир комиссия түзөт го кинону кабыл алганычы. Анан ошондой сөздөрүн айтышканда, анан чынында ошондой учурларда аябай мындай жүрөгүңө катуу тиет экен. Анан чын эле менин колуман келбейт окшойт деген дагы мындай жаман ойлор да келе баштайт экен да. Анан айтып атпайсызбы, ошол көбү чыдабай кетип калгандар көп да, Далмир эже. Бул эми сиз ошол менин кыялым бар болчу, мен айта турган темаларым көп деп сиз, мен ошо биз калып жок деп эле алдыга карай кетип атабыз да. Бирок ошого чыдабай жүргөн, чыдабай эле андай мамилеге чыдабай кетип калган кыздар да көп да. Ошон үчүн дагы азбыз да. Мындай акырындап көбөйүп атабыз кинодо иштеген айымдарчы. Анан бардыгы эле ошол баягы сценарий кабыл алганда деле айтып беришет да. Кана неме кинодогу иштеген айымдар. Сен бар экенсиң, Далмира Тилебергенова бар экен, анан кана кайсы депчи. Ошондой сыяктуу сөздөр бар да. Анан ой, силер колдо көрсөтсөңөр берет да сценарийлерди. Көп депчи. Ошого оюңуз кандай сиздин? Негизи мен менен чогуу көп айымдар келген. Кыздар, жаш кыздар, режиссерлор, абдан таланттуулар, жакшынакай идеялар менен келген. Далайлары просто чыдабай эле кетишти.
чыдабай эле. Бул жерде өзүнчө бир психологический бир манипулирование бар да, обесценивание труда женщин деп айтсак болот да. Айым режиссерлордун идеялары башкача, өзгөчө, төмөнүрөөк дегендей, ойлонгондору төмөнүрөөк, мындай сезимдери башкача, мындай киного жарабайт деген өзүнчө бир мындай постулат кылып алып эле анан ушуну деген сага күндөн күнгө эле анан ар жактан угасың, бер жактан угасың, анан далайлары чын эле сен айткандайчы ошо мындай сезим пайда болду да, мен эми режиссер эмесмин го, бул идея жакшынакай идеялар, мен окуп атам, көрүп атам, жакшы идея, жок бул идея анча деле эмес го, мен режиссер боло албайм го деп эле ушу далайлары эле кетип калышты. Ошол анан сен да жана өзүң проектиңди тартып атканда сезип аттым сен да кыйналып атканыңды. Ошол анан ичимен кетип калбаса экен, мен бул кыз кетип калбаса экен деп ойлоп аттым. Ошо Азамат эми ушу тасмаң фестивалдарга барып атат. Аялдын орду ашканда да деп ошондой бир стереотиптер бар деп ойлойсузбу? Ошол. Ооба, ошентип эле айтып атпайм, ошо Барышевия болду дегендер деле болду депчи. Ошентип эле айтышат. Анан дагы бир эме болгондо, бир эме кандай десем, аябай жүрөктү ооруткан бир нерсе. Мен младший редактор болуп бир иштеп калдым да. Анан деген коридорду билесиң да, узун кыргыз фильминин коридору. Анан ошол убакта деген ким эле Эмиль Жумабаев менен Темир Бирназаров бир кинону чогуу тартабыз деп атып, анан тартпай калышкан. Анан мен тартам деп бир эметип алдым да, анан Тынай болчу эме директор кыргыз фильми. Анан ошо мен тартайын, байке мен тартайын деп эле ошентип баштадым да. Анан ал деген болсо башка режиссерлордон эми кеңеш сурайын деп ойлоду болуш керек. Анан бир кезде ошо өзүмдүн кабинетим менен чыгайын деп атсам эле өзүмдүн атымды угуп калдым да. Анан да она никакая, да она вообще никто, да кто она такая деген сөз угуп калдым да, башка чапкандай болуп калды да. Жөн эле суу куюп ийгендей болчу. Туруп эле калдым. Эмне болду депчи, тааныйм ким айтып атканынчы, голос баарын эле тааныйм ошол. Анан уже чыгып эметкенге да болбой калды да, эми чыгайын деп. Анан туруп калдым. Анан бир кезде кайра кабинетке отуруп алып, башымды кармап эле туруп калдым. Бул эмне дегени депчи, мага жакшы эле мамиле кылат ал кишичи. Анан бир кезден кийин келип, ой, Дальмира, привет, как дела? Чё, кофе попьем дейт. Ошондой эми кандай десем, ошо чыдабай кеттим да, анан ошондо туруп басып кетип калдым. Билбейм, ал киши азыр аны билеби, унутуп деле калса керек, бирок ушундай эме анан да кто ты такая, чтобы такое кино снимать деген да эме болду да, ушундай сөздөр. Тарткан жоксуз анда? Жок, тарткан жокмун, ошентип берилген жок, башка эле режиссерга берилди. Ошо тартылды ал кино. Редактор катары кантип кабыл алып калышты сизди? Ошол Москвадан келгенден кийин иштедиңизби? Жок, Москвага чейин болчу. Младший редактор болуп, Дидюченко деген главный редактор болчу ошол убакта. Ага өзүмдүн майда рассказдарымды берип, сценарийлеримди берип, анан ал мындай бир аз карап, окуп, мындай өзүнүн кеңештерин берип калчы. Анан ошол эме ассистент керек дегенден ошо киргем. Ошол дагы сизге аябай чоң мындай практика болуптур да. Жакшы болду. Ал мындай жазганда негизи мен деген айтып атпаймынбы, биринчи ырларды жазып киргем депчи. Анан ырлар менен сценарийдин айырмасы абдан чоң да жазган. Анан ошол киши мени үйрөттү да, мындай бул деген новелла, бул деген жанры болсо деген повесть, а бул болсо сценарий, айырмасы мындай депчи. Ушундай эмелерди кандай десем жакшы үйрөттү. Анан ошол мен сиздин ошол Москвадан окуп келгенден кийин биз биринчи кинофорум жасаганбыз, эсиңизде бар болсо керек. Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө.
анда ошол акчабыз деле финансылык жактан каражаттарыбыз деле жок эле, жөн эле жасап көрөйлү элдер келеби экен деген ошол максатта мен бир 5-6 жылдын ичинде айымдар тарткан фильмдерди тандап алгам да. Анан ошолордун Мен арасында катыштым беле. сиздин «Живая» деген тасмаңызды көрсөткөнбүз да. Ошол тасмаңызды көрүп мен аябай таасирленгенмин. Ошол башкы каармандагы кыздын сезимдерин абдан ошо балык эң башкы каармандар экөө болуп атпайбы, ошол сезимдерди абдан сонун көрсөткөнсүз да. Ошо визуалдык жактан дагы, актёрдун чеберчилигин дагы. Ошол бул сиздин дипломдук ишиңизби же мындай курсовой жумушуңуз болгонбу? Бул курсовой жумуш болчу. Бездиалоговый фильм деп коет, короткометражный бездиалоговый. Ал жерде бир да сөз айтылбайт да. Ал да ийгиликтүү болуптур. Абдан башка фестивалдарга да катышыптыр. Анан биз дагы ошол кино үйүндө, Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө көрсөткөндө дагы аябай көрүүчүлөргө жаккан. Сиз өзүңүз келип кинону көрсөтүп, көрүүчүлөр менен баарлашып кеткенсиз. Биздин кинофорумубузга, биринчи кинофорумубузга чоң салым кошконсуз да. Макул болуп, ушундай сизге мен чалып айтканмын, сиздин тасмаңызды көрсөтсөк болобу, ошол копиясын бересизби бизге, тасманы көрсөтөлү дегенде өзүңүз келип ошол жаздырып алып келип бергенсиз да. Ошол эсимде бар. Ошондо сиз менен мындай жакындан мындай таанышып, сүйлөшүп баштаганбыз да. Анан ошол дагы баягы Кыргыз фильм киностудиясынан дагы көрүп жүргөмүн да. Негизи анан Асман алдындагы тасмаңыздын бет ачарында дагы аябай көп киши болгон. Эсиңизде барбы? Манас кинотеатрына бет ачарына биз барганбыз. Ошондо дагы элдер туруп көрүшкөн. Негизи эле сиздин бет ачарларыңыз абдан фанаттарыңыз, көрүүчүлөрүңүз көп окшойт. Ошол абдан мындай жогорку деңгээлде сонун өткөн да. Анан Далимир эжеске мындай суроо бергим келип атат да. Бул акын, жазуучу, кинорежиссер ушунун баарын бирге алып кетүү бул кыйын да. Анан сиздин жазгандарыңыздын бир гана ошол орус тилинде эле чыкпай, башка тилдерге да которулуп атат да. Бул англис тилине, кытай тилине которулуптур. Бул деген мындай абдан чоң жетишкендик. Бирок көбү билбейт. Жакында эле дагы 2023-жылы сиз дагы бир жерден утуп алдыңыз, окудук элек сиздин жазган ошол чыгармаларыңыз. Анан Кыргыз фильм киностудиясында ошол мен бир күнү эле эртең менен кабинетке келсем эле менин агайым Темир Бирназаров тамшанып эле, ары бери басып эле толкунданып атыптыр. Анан эмне болду десем, неме Далимира деген укмуш момундай роман жазыптыр депчи. Аябай сүйүнүп эле, ары бери басып эле ушундай суктанып атты да. Укмуш жазат турбайбы? Мен кинону таштап жаз деп атам депчи. Анан эми эмнеге кинону ташта дейсиз? Бирге эле алып кете берсин десем. Абдан таланттуу экен деп ушундай сиздин жазганыңызга таасирленип, азыркыга чейин таасирленип жүрөт да. Ошол кыргыз тилине которушубуз керек, элдин баары окуш керек. Бул 16-жылды жазыптырсыз, сиздин өзүңүздүн чоң атаңыз тууралуубу? Чоң атаңыз тууралуу. Анан Казакстанда ачарчылык жөнүндө жазыптырсыз. Мен тилекке каршы окуй элекмин, бирок буюрса окуймун. Ошол абдан таасирленип айтып берди да. Ушундай бардык эле чыгармаларды жазып атканда, романдарды сиздин өзүңүздүн тажрыйбаңызда болгон нерселер жазасызбы же кандай мындай илхамды каяктан аласыз? Акындык дагы, жазуучулук, анан режиссура. Аябай көп сурабай бербейдиң. Биринчиден баштайынчы. Негизи сен жана форумда айтып баштабадыңбы? Ошондо өзүм сезимимди айтайынбы? Ошол бир Асель деген кыз келди, сурап атат фильм. Анан башыңа чөп сындырайын дедим. Чын эле. Ушу сен биринчи болдуң го, ушу мындай топтоп, айымдарды топтоп, келгиле, чогулуп туралы, ушундай фонд түзөлүү дегенгечи. Анан кандай азамат кыз, келечеги кең болсун деп ушу ичимен ойлоп койдум да. Ошондон бери эле ушу форумдарың болобу, эмне болот, ушу аракет кылам да, катышып,
эми мындай каражат менен жардам бере албасам деле ушу сөзүм болобу же фильмдеримди көргөзүппү ушундай бир мындай сага жардам бергим келип эле турат да. Ошол ушу 3 тармакты алып келип атканымы негизи баары эле бир да. Мындай ойлонуп көрсөңүзчү, бул чыгармачылык. А чыгармачылыктын формалары ар кандай боло берет да. Мен даже тарткым деле келет, мен жакшы тартам сүрөт. Негизичи тартчым мурун, азыр көп тартпай калдым, портреттерди жакшы тартчым да. Ошол анан ырларды да жазганда бул деген өзүнчө бир кыялдануулар болот да. Негизи бир нерсени сен визуально көрүп каласың да. Анан ушуну мындай свет аябай сонун мындай тийип, анан деген турат ушуну киного тартсам деп мындай кадр кылып көрөсүң да. И ошол кадрды мындай тарткың келет да. Жазгың келбейт, бир жазсаң эле деген сухо болуп калат да, ойлойсуң да. А тартсаң бул деген поэзия болот деп ойлойсуң. Поэтический кадр болот деп. Кээде болот мындай наоборот, сөздөрдүн мындай уйкаш болгонуна мындай суктанасың да, мындай гармония болуп, сөздөр куюлганына суктанып эле ошону жазгың келет. Ошон үчүн деген кээде айтып калат, Дальмира, сен вообще определись, сен кимсиң, режиссерсуңбу, жазуучусуңбу дегенде таң кала берем да. Эми кантип, Дальмира, сага оң кол керекпи, жок сол кол керекпи деп сурап аткандай эле, суроодой эле ойлоно берем да. Ошол дагы эмне сурадың эле? Жок, ошондо баарын бирге алып кетесиз да. Өзүңүзгө мындай эч кандай ыңгайлуу эле да. Кыйынчылык болбойт. Бул кино деген процесси башкараак да. Негизи жазуучу болсоң деген сен менен эле барак ручка, башка эчтеке. Кино болуш үчүн, кинону тартыш үчүн бул деген канча деген өзүң жаңгылыз эмессиң да. Бул группа бар, бул каражат керек, бул жерди тандоо, бул деген көп нерселерге мындай групповой болуп калат да, мындай творчество коллективный. Ошол анан ал деле өзүнчө бир кыялдануу, ал деле өзүнчө бир аябай сени мындай кандай десем көтөрүп турган процесс да. Ушуну жасагың келет группада, сага ишенип, биздин каражатыбыз деле көп эмес да, тиги бюджеттерибиз деле анан аз эле акча алышат да группаларчы. Анан ошолордун көзүн карагандан кээде уялам да, ушундай кичинекей акчаны берип коюп анан менин сценарийлерим болсо татаал да аябай. Тиги баары эле айтат, ты не ищешь легких путей депчи. Обязательно тебе нужно да, и балдарды негизи категория сложности баланы тарткан сложный фильм да айтат, сложно постановочный. А меники балдар да болот, трюктар да болот, жаныбарлар да болот. Ошон менен чын эле эки кинобуз да тең ошондой. Экөөндө тең ушундай. Анан ошондо да мындай кадрлардан поэзия издегенге аракет кылам да. Мындай жеке эле кадрды историяны көргөзбөйүн, бирок ушундай поэзия да болсун деп. Анан ошол сиздин белек тасмаңыз тууралуу сүйлөшөйүн деп атам. Бул тасмаңызды ошол биз 2-4 жыл мурун бардык белек Алматыга. Фемагора деген форумга барбадык белек. Ошондо сиз эми жаздым сценарий, мына азыр буюрса чет жактан продюсерлер да табылды, ишке ашырайын деп атам деп. Анан экөөбүз ошол Алматыда мындай кечиндесе жөө асып көп нерселерди сүйлөшкөнбүз да. Анан ошондо мен сизди жакындан биле баштагам да. Анткени ошондо сиз менен сүйлөшүп атып мен англис тилин жакшы билбейм, же мына үйрөнөйүн деп атам, бирок эмнегедир ошол үйрөнө албай атам дегенде ошол биз айтып бербедиңиз беле? Ошол окуяны айтып бергенсиз. Өзүм үйрөндүм, күнүгө угуп, өзүм жөө басып жүрүп, ошол баарын 1 жылдын ичинде өздөштүрүп алдым деп айткансыз. Анан ошол тасмаңыз жөнүндө айтып бергенсиз. Бул дагы мага жакын тема деп, анан атайын мындай питчинг сыяктуу презентация
да болуп мен өзүмдүн Меккеге карай жол тасмамды көрсөткөнмүн. Сиз болсо ошол презентация алгансыз да. Ошондон бери абдан көп убакыт өттү, 4-5 жылдай өтүп мына эми сиз 2023-жылдын аягында бет ачар болду да. Кандай жолдорду өттүңүз ошону ишке ашырыш үчүнчү? Абдан татаал жолдор, бул акча табуу кыйынга турдубу же эмне сизге кандай мындай тоскоолдуктарды жаратып атты ошол тасманы ишке ашырыш үчүн? Кээ бирде ойлонуп кетем да, биздин ушул кыйынчылыктарчы биз туура эмес кабыл алабыз го депчи. Бул деген Алла таалам болобу же бир дух болобу, эмне болот? Бул бизге деген токтой тур, убакыт келе элек деген сөз айтып атат болуш керек депчи. Анткени эң биринчи Талип агай муну окубайм дебесечи, ошондо эле тартып алып эле короткометражный фильм болуп эле балким анысы деле жакшы болбой калат эле, потому что мындай эмем деле жок болчу, опытым деле жок болчу негизи анда. Анан бул экинчи жолу да ушинтип аттанып алганда коронавирус болуп калды. Анан коронавирус болгондо биздин канадский продюсерибиз келе албай калды, акчасын да бербей калды, копродукция болбой калды. Анан казактар да ошо кошулмак, бир казакский студия. Анан ал жерден тизер тартып Казакстандан аябай эметкенбиз да. Анан бирок алар деген сунуштап башташты да, бул актрисаны ал, бул жерден тарталы. Анткени каражаттын көбүнчөсүн казактар берип калды да ошол убактачы. Анан ошондой болуп калды. Анан мен бир четинен коркуп баштадым да. Менин историям башка болуп баратат, бир гламурный бирдеме эле болуп баратат депчи. Анткени жаш сулуу актерлорду ал деди. Анан мындай эме негизги каарманды мындай шаарлык кызды тандап алдык да. Тандап алыш ошо чогуу казак кызды. Анан андан да бир мындай коркуп аттым да, эми кантип атка минет, кантип тоодо жүрөт, мындай гармония болбой калат, процесс менен жашоо менен жуурулушканы калп экени көрүнүп калат деген сезимдер пайда болуп баштады. Анан ошондо ошо коронавирус кудайга жалгап болуп калды. Ошо азыр мындай кандай десем, артка карап ойлосом, чын эле бул деген туура болуптур деп ойлойм да. Анан каражатыбыз деле аз эле болуп калганына деле бир четинен бул деген бул деле жаман эмес, бул жаман, абдан жаман. Бирок башка жагынан карасаң, каражатка тарткан жаман. башка жагынан карасаң, бул деген сени мындай значит бирдеме лишнийлери бар, ошолорду алыш керек экен, жоготуш керек экен, муну тартпайбыз, буга каражатыбыз жетпейт, муну кыла албайбыз деп атып мындай сюжет аябай выхолощенный болуп калат экен да бир четинен. Анан мындай творчествода башкача болуп калат экен да. Эме бир Сиз каалагандай эмес, элестеткендей мындай эмес. дейм да, мындай искусство начинается, творчество начинается тогда, бытие начинается тогда, когда ему грозит небытие деген Набоковдун сөзү бар да. Мындай эгерде такыр эле болбой бараткан нерсе наоборот балким ушул жакшы мындай кыялданууга, идеяларга мындай түрткүнчүк берет деп ойлойм. Анан азыр албетте азыр кинону көрүп атканда ойлойм, каражат болсо бул жерин мынтип жакшыраак тартат элек, убакытыбыз көбүрөөк болсо бул жерин жакшыраак эметмек деп ойлойм. Бирок негизи азыр тасманы караганда мен мындай элге бетимди мындай ачып эле, уялбай эле айтсам болот, муну деген кыйналсак да тарттык, кыргыз элге тартууладык. Бул деген мен уялбай туруп айтсам, бул менин тасмам деп айтсам болот деген сезим бар азыр. Эң сонун. Ошол кантип сизге бул идея келген, же бул сиздин өзүңүздүн окуяңызбы, же кандай? Ушул көп суроолор болот да, ушул тууралуу да бет ачарда да берип атышпады беле? Азыр бизди көрүп аткан көрүүчүлөргө дагы кызык болот деп ойлойм.
негизи Феллининин сөзү бар да, эгерде режиссер өзүнүн турмушун экранга чыгарып көргөзө албаса, анда эч кимдин турмушун, эч кимдин мындай тарыхын айтып бере албайт дегенчи. Анан ар бир чыгармачылык адам бирдеме мындай жасап баштап атканда өзүнүн опытына таянат деп айтсак болот. Анан бул деле менин бала чагымда өткөн окуя деп айтсам болот. Мен 7 жашымда ошо атам каза болгон, ушу тоонун арасында ушундай болуп каза болгон. Биз азыр деле билбейбиз эмне болуп каза болгонун. Ушундай анан мамам болсо ушу атам каза болгондон кийин ошо уул төрөдү да, а биздики жалаң кыздар болчу. Анан биз сезип атчык да, кыздарбыз да, биз сезип атчык алар аябай эркек каалап атканынчы. Анан ошол сезгенде анан өзүңдү ойлойсуң да, биз анда бизди күткөн жок турбайбы, улам эле биз төрөлүп атсак деген кап, эми балким кийинкиси эркек болот деген мындай эме нерсе чыккан турбайбы деп эле мындай бир шундук сезе берчик да өзүбүздүчү. Анан ошол идеяны көргөзгүм келди, что үй бүлөдө жалаң кыздар төрөлүп атса, аны деле ушинтип басынтпаш керек дегенчи. Анткени кыздар кичинекей чагынан эле биз экинчи сорт турбайбызбы анда, бизди күтпөйт турбайбы деген мындай сезим пайда болот да. Анан ошон үчүн ушундай биздин өлкөбүздө өнүкпөйт деп ойлойм да. Ошон үчүн азыр деген кыргыз кандай десем мындай салттарыбыз, үрп адаттарыбыз көп жакшы нерселер бар. Бирок арасында 21-кылымда уже эски болуп калган деле адаттарыбыз бар деп ойлойм. Ошол феодалдык биздин көз караштарыбызды азыр кайра жаңы карап ойлонуш керегибиз го деген ой менен ушу тасманы тарткам. Анткени кыргыз элде өзүңөр деле билесиңер да, көп мындай аттар бар да, кыздарды: бурул, жаңыл, адаш, саркыт, санда жок деп мындай кое берет го. Кемсинткен мындай аттар болуп атат да. Негизи мындай саркыт дегенди ойлосоң, бул деген мындай бул столдун үстүндө калган мындай мусор эме эле болуп калып атпайбы, жаңыл деген мындай жаңылган депчи. Жаңылып төрөлүп калды, бул эркек болуш керек болчу деп. Адаш деген бул вообще эле адашып келип алды бул кыз, биз эркекти күтүп атканбыз деген. Санда жок болгон деген бул вообще черновик дегендей да. Бул санда жок, муну санабай эле коелу, бул бала эмес, эмкиси эркек болгондо ошол санда болот деген мааниси ошондой болуп атпайбы. Анан мен негизи ушул теманы изилдеп атканда, мен ушу балдардан да сурачумун да. Эгерде мындай сен мындай бир жакшы кызды жакшы көрүп калдың да, анан кыздын аты ушундай санда жок деген кыз экен, же Уулкан деген кыз экен, сен кандай деп ойлойсуң десем, мен ал кызга балким үйлөнбөйм дейт. Анан эмнеге десе, а вдруг ал мага жалаң кыздарды тууп берет деп. Ошондой сөздөр угулду да. Мындай айтты да. Мен ал менен балким дружить этем, балким ойнош болот, бирок мындай үйлөнбөйм деген сөздөр укканда жүрөгүм аябай катуу тийип атты да. Анан далай кыздардан да сурайсың ушундайларды, ушундай атың мындай кыздар кээде Женя же башка мындай аттарды коюп алат го, мындай кичине жумшартып өзүнүн. Анткени ар бир аттын өзүнүн эмеси бар да, энергетикасы бар да. Анан биз ушундай аттарды коюп эле өзүбүздүн кыздарыбызды басынтабыз да. Анан мындай эмеси күчү, ал азырактар болсо өзүлөрүнө ишенбей эле, мен ушундай турбаймынбы, экинчи сорт турбаймынбы деп эле ошого көнүп алып эле ошо менен эле ошол сезим менен эле жашай берет. Жок, мен деле татыктуумун, ата энем мени деле ушинтип эркек баладай жакшы көрсүн деп умтулган кыздар болсо деген, алар деген аракет кылат да, бул турмушта бирдемеге жетейин
деген мындай ой пайда болот болуш керек. Анан именно ошол айымдар, ошол кыздар мен ойлойм накта мындай осмысленный айымдар болот депчи. Ошол деген өзүнүн кандай десем ушундай көйгөй нерсесин жүрөгүндө жүрөт да ошолчу. Анан ошону мындай преодолевать этип анан ошондон баары бир мен сулуу айым болом, баарына жетишем, менин үй бүлөм да жакшы болот, баары жакшы болот, мен эркектен кем калбайм деген ойлор менен ушундай ой жүгүртүп мындай жашагандар, ошолорду мен ойлойм эркектен 10 эсе татыктуу ошо инсандар деп. Ошо сиздин башкы каарман кызыңыз дагы ошол тасмаңызда мындай эркекче кийинип өзүнүн алдагы түшүнүп атат да, ошол атасы кабыл албай атканына ошол эркекче кийинип алып атасынын жанында жардам берип жакын болоюн деп ошол аябай ошондой мындай сезимдерди берип турсуз да. Ошол канчалык баары бир кыйын да бул нерсени кабыл алуу. Анан аттарын атап атканда дагы мындай кызыктуудай болуп кетет экенсиң да, чын элечи угуп атыпчы. Анан ошол кызды менен дагы иштеш сиз менен кандай болду? Ошол кичинекей кызды кантип тандап алдыңыз ал ролго? Кантип макулдугун берди? Менимче бул дагы мындай абдан татаал роль, образ. Анан бирок абдан аракет кылып жакшы ойноптур да кызчы. Негизи ал кыздын өзүнүн таланты бар экен. Чымыны бар деп коебуз го бизче. Анан бул деген үй бүлөсү деле ошондой экен. Алардын деле биз тартып аткан убактачы 4 кызыбы ошондой болчу да. Энеси боюнда бар болчу. Мындай история биздикиндей эле да. Анан ушундайлар бар болду биздечи группада. Анан башкаларга деле мындай айтсак, ой биздин үй бүлөдө да ушундай дегендер көп болду, ушу айтып аткандарчы. Анан ал кыз болсо мындай балалык эле кылды болуш керек, мындай көп деле түшүнгөн жок, өзүнүн мындай драмасын, мындай тарыхты деле ушу өзүнүн эмесинчи. Бирок мындай кыл, тигиндей кылды, мындай жакшы мындай кабыл алып атты да. Анан ошондойду мындай аткарып берип атты, жакшы таланттуу мындай эме болупчу. Кичинекей баладан өзү ички дүйнө менен мындай осмыслять этип анан чыгарып берди деген күткөн вообще непрофессионализм да. Бул жерде деген сен четкий задача бериш керең. Ошол задачаны аткарып ошону бергенде ошол кыз ошол өзүнүн кандай десем миссиясы менен мындай аткарды деп айтсак болот да. Ошол тоодо тартыпсыздар. Көбүнчөсү ошо жаш балдар экен, жаныбарлар. Канча күн болду съемкаңыз? Канча күндө? 21 күн деп айтты. Отелден чыгып кетесиңер депчи. 21 күндөн кийин уже негде каражатка ошо жараша ушундай болду. Анан группадагылар биздин художниктер боз үйдө жатып атты, потому что бүт группаны биз мындай гостиницага жаткыза албаган жокпуз. Көбүнчө актерлор, башка мындай художниктер, администраторлор ошо боз үйлөрдө сууга эле болуп атты, бирок ушу чыдап атышты. Ошо анан азыр айткым келет, биздин группалар баары тең баатырлар экен, эрлер экен, кыздар болобу, ошо эркектер болобу биздин группага таазим да. Абдан жакшы ошо идеяга ишенип алып эле келип эле кичинекей каражатка эле суукту чыдап ушинтип иштеп бергенине чоң рахмат деп айтып кетет элем. Ошол сиздин идеяңыз ишке ашты, өзүңүз мындай деп калдыңызбы? Кээде ошо ичиңде көп нерселер болот, анан ошол экранга чыккандан кийин жеңилдеп каласың го. Ооба, бул деле өзүнчө бир абдан сонун нерсе да. Сенин идеяң бир кезде башыңда жүргөн окуя экрандан көрүп аткандачы. Оппа! Мен андан көрө муну тумар Чүкүр. уулума
Алсаңам эмес, алсанда жок. Ноль, анда жок, мында жок, санда жок. Ошондо мен кайсы кызыңды эркек балага алмаштырабым? Алар менен күрөшүп кетпей тият бул. Элге акыл айткыча эркек турсаң боло. Кыз болгон жаман экен. Ай кыз, Сен эркек эмессиң, кызсың. Творчество деп коет да, творчество это творец, творение деп орусча айтканда. Анан биз адам, эмне үчүн адамбыз? Биз деген ошо по образу и подобию Божьего деп айтып атпайбы? Бул деген мы можем творить деген. Биз өзүбүздүн идеябызды ушу кандай десем бир өзүнчө кино болобу, китеп болобу ошентип чыгарабыз деген бул өзүнчө бир абдан жакшы кандай десем кишинин способность эмне дейт эле кыргызча. Ошондой да унутуп каласың да, способность деген. Ошо Шыгы, ооба. кишинин өзүнүн миссиясы болобу, шыгы болобу, ушундай абдан жакшы нерсе адамдын негизи. Жеке эле аялдардын эмес. Анан Кудайга жалгап, былтыр 23-жылы меники китебим да чыкты, тасмамды да бүттүм. Негизи ушундай болот деп ойлогон жок болчумун, бирок ушундай ушу 1 жылда чыгып калды. Анан бул да ойлойм, бул абдан жакшы нерсе депчи. Анан сен айткандай эле деп калдым азырчы. Кичине мындай бир чоң бир көкүрөгүмдө турган бир кирпичти чыгарып туруп койгондой эле сезип атам да. Биринчи китебиңизди жаздыңызбы же тасманы тарттыңызбы? Негизи тасма менен баштагам. Китеп жөнүндө ойлогон да жок болчумун. Анан коронавирус болуп калды деп атпаймынбы? Анан биз отуруп калдык да 1 жылдай үйдө. Анан уже көзүм жетпей калды кинону бүтүрөмбү, бүтүрбөймү деп. Анан эми бул история ушинтип калбасын деп анан китепти жазып баштадым. Кандай сонун, жазуучу болгон. Китепти да жазып жөн отурбай ошол китебиңизди бүтүрүптүрсүз. Ошо убакытты бекер кетирбей, анан ушул историяны да талаага калтырбай, хотя бы жазып коеюн деп повесть кылып эле жазгам. Повесть кылып жазып туруп анан мен өзүмдүн мугалимдериме Шаповалов, Суслова деген мугалимдерим бар да адабиятта. Анан аларга көргөзсөм деген алар аябай суктанып, биринчи вариантынан эле это роман на изложение, это не повесть, роман жаз деп. Аябай мага чоң канат беришти. Анан раз болду деп отурдум. Коронавирус бүткөнгө чейин роман болуп калды. Ошо аябай поэтикалык немеде жазылыптыр деп баары айтып атышат. Ошол баягы кинону да көргөн келгендердин көбү ошол романыңызды дагы окуптур да, китептичи. Китепти окуп, анан кинону көрүп, демек сиз өзүңүздүн мындай көрүүчүлөрүңүздү топтоп алыптырсыз. Баягы окурмандарыңыз бар экен, кинонун көрүүчүлөрү бар экен да. Бул сонунда ошол бирге алып кетип атканыңызчы. Анан мындай дагы суроо бергим келип атат да. Бизде ушул кыргыз киносунда айымдарда көбүн эсе ошол баягы кинодо иштегенде өзүңүз деле билесиз да, эмгек акы жагынан абдан эле кандай мындай чоң көйгөй бар да. Биздин ала турган гонорарларыбыз аябай кичинекей, билесиз да өзүңүзчү. Анан сизде мындай окуя болгон эмес беле? Сиз айым болгондуктан сиздин ошол ала турган эмгек акыңыз азыраак калгансыз же мырзадан. Менде ошондой окуялар болгон да. Сизде болду беле? Негизи болуп эле турат. Кандай десем, асман алдында деген тасманы тартканда бул деген меники биринчи болду да, ошо 6 миллион киного берилгенчи.
Анан ошондо просто мени просто жемелей эле башташты да. Бул эмне, аялга болсо анан ушунча акча берип депчи. Негизи муну деген мындай желек кылып көтөрүп алып, ооба кыргыз киного деген көп бериш, акча бериш керек болчу, ушундай мындан да көп бериш керек дегенден көрө, наоборот, ак үйгө каттар жазып башташты. Буга көп берди акча. Бул айым, бул режиссер бир да кино тарта элек, эмне мынча көп берди дегендей кылыпчы. Ошентип атып анан кийинки жылда төмөндөтүп бюджетти биз киночулар өзүбүз эле ушинтип бирибизди колдобогон үчүн ушинтип эле эме түшүрө беребиз да, өзүбүздүн намысыбызды болобу, өзүбүздүн мындай коомдогу мындай өзүбүздүн ордубузду болобу, ошондой нерседе ойлойт элем. Мен айтат элем да, мындай режиссерлор болобу, киночулар, эгерде критика кылгыңар келсе, бетке келип, көзгө айтып туруп, мындай чоң коомго андайларды жайбай эле мындай эмелерди чечсе болот эле депчи. Биз деген ошентип атып өзүбүздүн эле намысыбызды эле тепселеп, өзүбүз эле жаман кылып атабыз да. Негизи ойлойм мен, эки режиссер эме сценарий болобу же тасма болобу обсуждение болуп атса, ошондо айтса болот. Сен бул жериң жаман болуп калыптыр, сен башкача кылыш керегиң болчу депчи. А сыртка чыкканда бул деген профессионалдык этика болот. Аны мындай караш керек да. А биз болсо бетке ай Дальмирочка деп туруп анан ак үйгө барып алып туруп, бул эч ким эмес да, буга эмне бересиңер деген сөздөрдү ошентип эле өзүбүз эле макул, мага деле мындай жамандык кылып аракет кылыптырсыңар, макул, ошондой болуптур. Бирок өзүңөргө да жамандык кылдыңар да. Эмки жылы өзүңөргө эле деген акчаны азайтып салбадыбы? Силер демек 2 миллионго деле тартат турбайсыңарбы дегендей эле сөз пайда болду да. Ошон үчүн ойлойм тиги анда деле мындай азыраак алгандардан деле анча деле ойлобойсуң да. Анткени кино болобу, китеп жазуу болобу, сен мындан ойлобойсуң да, мындан акча таап, мындан жашайсың депчи. Биз деген кино тартып атканда ушундан акча алып алып биз байыйбыз деп ойлобойбуз да. Биз деген жүрөгүбүздөгү нерсени чыгарып көргөзөлү деп ойлойбуз да. Бир жакшы опыт менен бөлүшөлү, жакшы сулуулукту, бул табияттын болобу, кишинин ички дүйнөсү болобу, ошонун сулуулугун көргөзөлү, биздин коомдун мындай өзүнүн сезимин мындай өйдө көтөрөлү деген ой менен жасайт болуш керек баары элечи. Эгерде кантип жашайсың деп айтса, бул деген уже башка да, бул заказной фильмдерди тартканга ушу келип калат. Иногда ойлойм, эмне кылып жүрөм мен, өзүмдүн убактымды кетирип бир заказной фильм, бирөөнүн тоюна, бирөөнүн юбилейине, бирөөнүн эмелерине. Бул деле жаман эмес, бирок бул деген мен ойлойм, азыр деген менин убагым, мен кино тартыш керегим, мен китеп жазыш керегим. А мен болсо деген эртең эмне кайсы нанды жейм деп анан барып туруп ошо заказной фильмдерди тартам да. Анан ошондо нан дагы жеш керек да. Нан дагы жеш керек да. Анан ошондо ойлойм да, мен деген бул коомго, Кыргызстанга жакшы мындай көп пайда алып келет элем, эгерде мен чыгармачылык менен мындай китеп болобу, фильм болобу, ушуну тартып жазып атсам. Анан ал болгон алтындай убактымды деген мен башкага коротом, эртең эмне нан жейм деген ой менен да. Бирок азыр ошо айтып атпайсызбы, мен да кабыл алгысы келбеди, азыркыга чейин мындай режиссер катары көрбөгөндөр да бар депчи. Бирок мына биздин атактуу ушул кыргыз киносунун дүңгүрөтүп, чет жакта баары эле тааныган Актан Нарым Кубат кинорежиссерубуз менен бирге сценарий жаздыңыздар. Эсимде, тасмасы да. Демек, ошол режиссердун дагы сизге талантыңызды баалап, ишеним көрсөтүп, экөөңүздөр ошол кантип бирге иштешип калдыңыздар? Негизи мен эң биринчи киного келгенде эле Актан менен иштеп баштагам, Беш кемпир деген
тасмасын баштап атканда ошондо администратор болуп келгем. Анан ошондо эле сезгем да ушул жер менин жерим депчи. Башка жерде ага чейин башка профессияларды деле школдо деле мугалим болуп бир жыл окутуп калдым, библиотекаларда иштедим. Анан кандай десем ой боло берчү да, бул жерде эмне кылып жүрөм, убакытымды кетирип эмне жүрөм биякта деген өзүмдүн ордумду таппай, бирок бул ордун меники эмес деген мындай сезим болчу да. Актандын группасына ошо Беш кемпирге келгенде анан ойлодум, мына менин жерим, мына менин элдерим, мына ушул жерде мен болом деген абдан мындай жакшы, мындай дух көтөрчү мындай сезим болду да. Ошондо кино деген вирус менен ошондо эметтим го, уже Ооруй баштадыңыз. Мага вообще негизи Актан менен иштеген жагат да. Ал деген өзү жазбайт, бирок мындай гениалдуу редактор деп ойлойм анычы. Ал деген мындай көрөт да, мындай өзү мен мындай эмоцияга эметип кетем же мындай бир сюжет мени деген ээрчип кетем, ошондой эмелерим бар да. Ал болсо деген структураны четко кармап туруп, анан мындай биякта алып сал, тигиндей деп. Далай жакшы нерселерди алып салды деп эле иногда ыйлагым келет да, бирок ал анын тасмасы да деп мейли деп ошо макулдойм. Анан ошентип иштедим, жагат мага негизи. Сценарий да жакшы болду деп ойлойм. Тасма да өзгөчө бир жакшы тасма болду деп ойлойм. Албетте мындай мен сценарий жазып атканда башкача өзүңө башыңа кино тартып аласың да. Анан мындай көргөндө уже бул уже Актандын киносу деп. Сиз өзүңүзчө башкача көрүп жазасыз да, визуалдык жагынан. Анан ошол эле тасма менен ушул баягы азиатский Оскар дейт, ошого катышып сиз барып келдиңиз. Ошол эсимди тасмасы менен. Ал жерге негизи сценаристти чакырышыптыр да. Анан Актан ошол убакта өзү бара албай калды. Японияда болуш керек болчу. Анан ошо мени жиберишти. Абдан жакшы кабыл алышты тасманы. Анан ал жерде мындай болду да. Тасманы 3 номинацияга чыгарып атабыз. Бирок ошону чогултуп үчөмесинен да, ато силер биздин приздерибиздин баарысын эле алып кеткен атасыңар. Ошон үчүн деген лучший фильм деген эле бир гран-прини берели, кандайсыңар деп ошентип эметти. Анан макул деп. А так лучший сценарий, лучший оператор и лучшая актриса деп номинацияны жюрилер бизге ошондой берген атканда, андан кийин ошо администраторлор анын баарын эле силер алып кеткенсеңер бизге да эме болбой калат, мындай баары бир шоу керек да дегеннен ушундай болгон. Ушундай чечимге келишкен. Сонун куттуктайбыз. Ошолну баягы эсимде тасмасынын бет ачарында келип сиз өзүңүз Актан Арымкубатка ошол байгени бергенсиз. Анан биз дагы эми ушул подкастты биздин Азия чыгармачыл айымдарынын коомдук фонду уюштуруп көп жыл болду. Ушундай идея келген болчу. Анан ошол биздин кинофорумубуз жыл сайын болуп атат. Ошол пандемия болгондо эле болбой калды 2 жыл. Анан былтыр 5-чи кинофорумда дагы биз башка шаарда өткөрүп сиз да катышып келдиңиз. Ооба. Ошо биздин кинофорумубуз жөнүндө өзүңүздүн оюңузду айтып бере аласызбы? Бул керектүү форумбу? Ушундай улантышыбыз керекпи? Кандай бир пайдасын алып келип атабы биздин ушул айымдарды колдоодо? Негизи ушу Асель, сен киного келгениң өзүнүн прям накта мындай өз убагына келдиң деп ойлойм да. Анткени кинодо ушу жетишпей атканда ушу коом, айым режиссерлордун коому керек болуп аткан. Мен болсо өзүмө сөз бергем да, эч качан мындай чиновничий эмеге барбайм, кинонун руководительдери болбойм. Мен деген творчество менен, чыгармачылык менен болгум келет депчи.
анан бирок сезип аткамда ушундай керек депчи. Анан ушундай бир жакшынакай кыз келип алып эле мен ошентем, мен тигинтем деген баштагандан кийин эле ой Азамат, ой рас болбоду, ой өз убагында келбедиби деген ойлоп калдым. Анан молодец, кинону да алып баратасың, ошол жерде де мындай бул деле мен айтып атпайсыңбы, жазуучуну да алып баратасың, тартып атасың да. Сен деле ошондой болуп атпайсыңбы? Общественный деятельностьти да жакшы, сонун деңгээлде көтөрүп баратасың. Тасмаларың абдан жакшы, улам мындай жакшы профессионалдуу болуп өсүп баратасың да. Анан сен ойлойм келечегиң кең аябай. Анан ушундай эки тармакты алып барсаң, бул деген сенин миссияң болуш керек биздин кинобузда, биздин коомубузда. Форум албетте, форум бул биз суусап аткан, биз керектүү нерсе да. Ошо биз суусап атканда сен бизге ушу суу алып келдиң дегендей сезим бар. Азамат, ийгилик сага, ушундай форум өтө берсин, бул абдан керектүү нерсе деп ойлойм. Аракет кылабыз, буюрса быйылкы жылы дагы ошол Ош шаарында өткөрөлү деп атабыз. Анткени баарыбыз эле Бишкекте чогулалуу эле көп иш чаралар Бишкекте өткөдүктөн мындай региондордо дагы ушул айымдар тарткан тасмалар көрсөтүлсүн деп атабыз да. Анан ушул Далмира эже айтсаңыз, эмне үчүн ушул кинорежиссура болуп атат да, тандап алдыңыз? Балким оператор болгуңуз келбейби эле? Кино оператор. Негизи мен жакшы тартам. Мындай Сүрөтчүмүн деп атпайсызбы? Мурун сүрөтчү болчумун да. Школдон баарына сүрөт тартып берчим. Анан кишиде өзүндө эле болот го чувство композиции, чувство мындай визуального вкуса дегенчи. Анан мен өзүм эң биринчи ошол өзүмдү кинодон оператор же режиссер документалист деп көрчүм да. Анан анткени вообще постановочный киного мен вообще ойлочумун, мен вообще татыктуумбу, мен бара аламбы, мен кыла аламбы депчи. Анан ошол оператор ал убакта камералар чоң болчу да. Анан аны штативте мен 1-2 жолу Сулайман тоого жанакы деревянный чоң штативтер бар эмеспи? Көтөрүп чыктыңызбы? Бетакам менен көтөрчүк, ошентип эпос деген студияда иштечим да. Көтөрүп ошол тартып, анан ойлодум да, эми физический оператор боло албайм депчи. Эгерде мындай балким мен бир аз далдуураак, чоңураак болсом, балким оператор болуп эле калмакмын, ким билет. Ошол анан Бирок ойлоруңуз бар экен эле. Анан кинодо болгуң келет да, анан өзүңдү сезесиң да, ким болгуң келет депчи. Анан кийимди деле жакшы тигем негизи. Анан бир кезде ойлогом, мындай художник, стилист болуп иштесемби кинодо деп. Анан анда мындай идеялар, башкалардын идеяларына иштеп, мен өзүмдүн идеям чыкпай калат деген эме болду. Анан сценарист эле болоюмбу десем да, сценарийлерди мындай өзүңдүн балаң да, анан бирөөгө бактырып бергендей эле сезилет да, башкача баланы өстүрүп коюшту депчи, башка кинону көрүп. Ошон үчүн өзүмдүн идеямды, өзүмдүн сценариимди өзүм эле тартайын анда деп эле, анан режиссер деп, ошо осознанно режиссер болоюн деп эле чечтим. Эгерде бирөө сизге сунуштап өзүнүн сценарийси менен келип ушуну тартып бериңиз десе, тартат элесизби? Сизге жакса? Билбейм, анткени мен аябай чыгармачылык адамдар башка бирөөнүн чыгармасына да кылдаттык менен мындай көз караш мындай түзүп, анан иштегенде да аябай кылдаттык менен иштеш керек да. Мен болсо өзүмдүн көз карашым балким ал сценарист менен чогуу болбой калат. Анан балким ал мындай нааразы болуп калат, кыжаалат болуп калат, балким мен мындай көргөн жок болчумун, башкача көргөм деп. Ошон үчүн мен негизи азыр эми үйрөнүп атам өзүмдүн сценариимди башкаларга берип, сатып мындай. Мурун өзүм бергим да келбечи. Башкалардыкында алгандан корком да, ушундай бир эме сезим бар да. Эгерде мындай эле ишенип эле, Далмира, мен сага 100% ишенем, процесске килигишпейм,
пожалуйста, твори деп берсе, анда ал уже башка да. А бирок мен ойлойм, антип бир да чыгармачылык адам антип бере албайт деп. Баары бир өзүнүкүн Ооба. таңуулай берет да. Ооба. Мына Динара Асанованы айтып атпайсызбы? Мен жакшы көргөн режиссерлордун бири деп. Ошол Динара Асанованын дагы тагдыры ушул Кыргыз фильм киностудиясынан баштаган, ассистент болуп иштеп, бирок эч кандай мындай тасмаларын өндүрүшкө бербей, режиссер катары Кыргызстанда кино тартпай, бирок ушул азыркы Санкт-Петербург, ал учурда Ленинградка барып, ушул жерден өндүрүшкө берилип, абдан мыкты тасмаларын тартып, азыркыга чейин көрүп, сыймыктанып, ой, Кыргызстандан чыккан кыргыз айым режиссеру деп айтабыз да. Анан бирок ошол эле убакта эч ким колдобой койгон да. Биз ошондой акыбыз барбы ошентип айтканга, мындай эми ой, ушул Кыргызстандын режиссеру депчи. Анткени көп учурда ошол Россиядан деле айтып калышат экен да, Кыргызстанда силер мүмкүнчүлүк берген жоксуңар ал айымга тартканы. Ал биздин режиссер деп айткан да магачы. Ошол жакында эле ошол Санкт-Петербургка барганда ошентип айтышты да. Анан аябай ачууланып кеттим да. Бирок айтышайын деп анан эч нерсе дей албай калдым чынындачы. Бул деген ачуу чындык деп коет да негизи. Ооба, биздики ушундай мамиле түзөбүз. Мен ошо айтып атпаймынбы, 90-чы жылдарында биринчи киного келгенде ошондо кто такая Динара Асанова деп айтчу да. Она же там шамшыю карандаши точила. Она же бегала за ним, кофе за ним носила деп ошентип айтчу да. Анан ошондойду ойлогондо анан мен деле ошентип эле чуркап жүрдүм да. Мен деле канча ушу кинодо болоюн, процессте болоюн деп эле. Анан ошондо эмне ушинтип айтышат, наоборот, ушул кыз деген киногодон балким бирдеме чыгат ушундан, берип көрбөйбү деп деле мындай бир да болгон жок да. Анан ошо Динара Асанованын негизи тагдыры аябай эле ошо биздин ойлойм, биздин эркек режиссерлор, киночулар эле мындай ушундай мамиле кылган үчүн анын тагдыры ушундай болду. Албетте жакшы сонун кинолорду тартты, бирок бактылуу болдубу ал? Ал деген Кыргызстан деп эле эңсеп эле жүрдү да. Мен деле Россияда калайын деп ойлогондо, Москвада уже негизи жакшы эле иштеп баштаганда ойлой берчим, эмне Кыргызстанда кино тартпай каламбы деп, анан Калсамбы деп. Анан сценарийлерди кээде заказ беришет, анан мен эмне орустар деле мактап эле постоянно ушинтип эле жүрө беремби? Бирок келгениңиз жакшы болуптур. Жакшы, мындай туура чечим чыгарыптырсыз деп ойлойм. Өзүңүздүн эле мекениңизге келип, азыр ошол кыргыз киносуна да салым кошуп. Бул жерге негизи мени 3 баатыр алып келди десем болот да. Кыргыз элге мындай белгилүү 3 баатыр деп айтсак болот. Биринчиси бул Эртөштүк. Ошо эпосты мультфильм кылам деп аябай эле чын эле эметип келгем да. Экинчиси Садык Шернияз. Ал да кандай биздин кыргыз маданиятты жакшы салым кылды го, көтөрүп атат. Үчүнчүсү болсо Бакир болчу. Ошо Бакир Бигим деген студияда именно ошонун кыялы болчу да, Эртөштүктү тарткан. Бакир байке менен да таанышып калганмын мен. Ошол анан алар болбосо балким келбейт болчу. Демек колдоочуларыңыз болгон да, сизди колдоп турган. Чынында эле ошол айымдарга колдоо керек экен да. Мен деле киного келгенимде ошол менин агайым Темир Бирназаров колдоо көрсөтүп, азыркыга чейин колдоп, мына жанымдагы ооба булар Аман, Караш, Эрлан дайыма колдоп, кайсыл проект баштабасак, тасма баштабасак келип макулдугун берип, ушул кичинекей эмгек акысы болсо деле иштеп, бирге иштешип келатабыз да. Чынында эле ошол жаныңда колдоочуларың болсо, көп нерсени жараткың келип, ошондой бир абдан кандай башкача сезимдер, мындай учуп кеткиң келет экен да, чын элечи. Анткени колуман көп нерсе келет деп өзүңө ишенип калат экенсиң да. Ошон үчүн айымдарга сөзсүз түрдө колдоо керек экенин мен
өзүм ынандым да. Ушул Далимира эже, сиз биздин келечекте режиссер болом деген айымдар, кыздар бар да, азыр студенттер бар. Ошолорго кандай сиз негизи эле режиссер болом деген айымдарга, кыздарга кандай кеңеш берет элесиз? Айымдар болобу, кыздар болобу, балдар болобу, эгерде силер киного тартам деп келгенден кийин кыйынчылыктар болсо деле иштеш керекиңер. Анткени силер өзүңөр мындай жөн эле мындай ойноп деле келген жоксуңар да, ойлонуп туруп келдиңер да. Анан ийгилик каалайт элем. Анан ушу мындай сөздөр болсо, силердин чыгармачылыгыңарды болобу, мындай өзүңөрдү болобу, мындай бир аз басмарлап мындай сөздөр болот, биздин коомубузда болот. Андай жок деп айтсак, биз идеалист болуп калабыз да. Андай болот. Даяр болгула ошого, анан өзүңөрдүн күчүңөргө ишенсеңер алга. Ошо рахмат, абдан пайдалуу бизге мындай маек болду деп ойлойм. Анан биздин ушул подкасттын атайын тартуучу топтун 3 суроосу бар. Ар бир келген конокторубузга суроо беребиз. Ошол биринчи суроо бул сиздин ошол кыргыз киносундагы эң жакшы көргөн тасмаңыз. Бакайдын жайыты. Төлөм Шокеевдин Бакайдын жайыты тасмасы. Ал эми жакшы көргөн актрисаңыз жана режиссеруңуз? Берки биз айтып атпайбызбы, Киргизская чууда депчи. Ошол убакта албетте Бакен Кыдыкеева. Абдан ушу кандай терең, бул эженин эмелерин көрсөң, ролдорун көрсөңчү, образды аябай мындай терең чыгарчы да, ачып чыгарчы да. Анан мен сулуумун деген кээдеги айымдардын сразу эле чыгат да кадргачы. Ой, мен сулуумун, мени бул жерден тарт, мени мындай тартпа, ана мына деген. Анын кадрда ал жашайт да. Ал деген мени тартып атат, мен сулуу айыммын деген болбойт да. Ошонсу аябай жакчы да. И у нее мындай терең мындай дүйнөсү бар деп. Азыркы болсо, мен ойлойм, азыр Талайкан Абазова. Анткени ал деген аябай пластичный актриса да. Ал деген мындай полутана менен ойнойт да. Кандай десем, ал ойнобойт, ал деле жашайт. Анан ал деген мындай бир да фальшивый нота чыгарбайт деп айтсам болот да. Ошо актрисалардан. Бакен Кыдыкеева. Режиссерлордон? Режиссерлорду мага жагат бар эле. Бирок айым режиссерлордун албетте Каалаганыңыз айым режиссерду айтасызбы мырза? Төлөм Шокеев да. Мындай мен ойлойм, ушу Төлөм Шокеевдин тасмалары аябай, албетте Шамшиевдин да фильмдери аябай сонун да, бирок Шамшиевдин өзгөчөлүгү ал деген актерлордун мындай оюнуна аябай мындай салым эме берет да. Төлөм Шокеев болсо, ал деген история, суть истории, глубина проблемы ошону чыгарат деп ойлойм да. Ошон үчүн ошол Убукеев да мындай жакчы да. Негизи ал мага өзү эле мындай инсан катары жакчы. Убукеев. Анткени ал деген эгерде Шамшиев менен Океев алар деген мындай кадрга чыкканда эле деген өзүнчө бир режиссер болуп, канат пайда болгондой болуп, башкача болуп, көздөрү күйүп ушинтип калчу эле го. Мындай обычный эмеде алар менен сүйлөшсөң, жөнөкөй эле алар деле пенде болчу да. Убукеев болсо, анын өзүнүн бир кандай десем, мындай благородство, кыргызча эмне деп айтат ошо? Ак сүйөктүгү болчу да. Ал деген ар бир өзүнүн кыймылы болобу, сөзү болобу, кадрда болобу, кинопроцессте болобу, мындай болобу, ушундай бир түз кармачы да өзүнчү. Сонун аябай бийик деңгээлде кармачы. Жакшы көргөн режиссерлоруңуз көп экен. Бул да жакшы.
Үчүнчү суроо бул ошол кинодогу же китептеги сиздин жүрөгүңүзгө жаккан каарман. «100 лет одиночестводагы Урсула жакчы. Урсула. Анткени мен ойлочумун да кандай түйшүктөр ошо аялдын башына түшпөсө деле ал деген ошо өзүнүн адам касиетин жоготпой алып барды деп ошол абдан жакчы. Рахмат, Дальмира эже. Анан биз баягы кинону баштап атканда дайыма тарелка сындырабыз го. Анан бул подкастта биз тарелканы сындырбай ар бир келген конокторго мындай өздөрүнүн кол тамгасын коюп бизге эстелик катары калтырып кетсин деп ушундай өзүнчө демилге кылып атабыз. Ошого Жакшы демилге экен. жазып койдук, айымдар кино тартат деп. Бул биринчи Жакшы. коногубуз Нуркыз болгон, экинчи коногубуз сиз болуп атасыз. Азыр ошо кол коюп бүгүнкү мындай датаны да коюп койсоңуз. Кызыл менен эле жазайын. Жок, көк менен жазайын. Көк жок экен. Өзүңүздүн атыңызды анан Кайсы жака коеюн? Момундай карап атам. Бул жерден кое берейинби? каалаган жериңизге. Мени айтышты да жанагы официальный документтерге бир подпись болуш керек, а творческий бир болуш керек. Мен эми творческийни эле коюп коеюн, Эки подпись болот экен да. Число дедің, Бүгүн Бүгүн кайсы число? Бүгүн 15-и, 16-сы. Рахмат. Всем спасибо. Смена закрыта, да? Кызыктуу болду. Биздин дагы ошол көрө турган көрөрмандарга дагы жагат деп ойлойм. Сизди дагы өзүнчө тааныбагандар таанып, биз менен акын, жазуучу, кинорежиссер Дальмира Тилебергенова болду. Сөзсүз түрдө Дальмира эженин киносун көргөнү сунуштайм. Барып азыр ошол башка региондордо да буюрса көрсөтүлөт. Ошондо дагы көрүп өз бааларыңыздарды берип, мындай колдоо көрсөтүп, социалдык баракчаларыңыз бар, ошол жерде дагы сизди табып жазышса болот турабы, комментарий калтырып. Ошо рахмат Дальмира эже. Рахмат силерге. Подкастыбызга келип бердиңиз. Жакшы эле сүйлөштүк го, болот го. Ошо рахмат. Рахмат. Силерге рахмат.